Элдик медиа баарына сөз беребиз. Ири эсеп боюнча бул баардыгы калп. Азыр силерден угуп атам. Мен бир аз где-то 5-10 мүнөт мурун мага адвокаттар киришти. Айтышты ушундай маалымат таратылды деп. Мунун баардыгына биз азыр Интерполго запрос беребиз биздин адвокаттар тарабынан. Андан кийин жоо болгондо ачык силерге жарыялап беребиз. Ал жерде мен жубайымдан сурасаңар тактап берет анын баардыгын. Ал жерде балдарга бир где-то чоң сумма эмес, бир 5-6 миң долларбы же 14 миң долларбы ушундай эле салынган. Для образования, образовательный счет. Бирок аны мен так айта албайм, муну жубайымдан тактап берди. Тактап алган да. Латвияда негизи эле эсеп болгонбу? Муну мен өзүм барган эмесмин, билбейм. Бирок бул жактан ачылган. Ал туура чын. Негизи өзүңүздүн канча балаңыз бар өзү? 3. Үчөө тең чоң эле. Жок, үчөө тең несовершеннолетний. Жашы жете эле. Жубайыңызга катталуу ири эсеп барбы Латвияда? Жок, калпанын бардыгы. Көп багы каражаттарды которгон деп атат да, операция болгон депчи. Бул калп. Карандай калп. Чындыкка дал келбейт. Өзүңүздүн кылмыш ишиңиз боюнча эмне болуп атат азыр? Муну биринчи тамгадан баштап акыркы тамгага чейин бүт бардыгы жасалма нерсе. Бул бардыгы сфабрикованный нерсе. Өзүңүздүн мыйзамсыз бай боюнча. Мен ошол боюнча айтып атам. Буну саясий куугунтук катары балайсызбы? Мен саясий куугунтук катары деп азыркы убакта айта алам. Буга чейин мен ойлодум эле мыйзам чегинде келет деп. Бирок мына тергөөнүн сапатын карап, мына адвокаттар да пресс-конференцияны берет жакын арада. Ошонун баардыгын тактап, баардыгын беришет. Понедельник же вторник күнү беришет. Даярданып. Силер да келип бериңиздер, мейли? Рахмат. Элдик медиа баарына сөз беребиз.